Сен ойлонуп көрдүң беле, кантип телефон сенин жүзүңдү тааныйт, эмне үчүн YouTube сага жаккан видеолорду сунуштайт, же болбосо ChatGPT сыяктуу программалар сүйлөп ойлонгонсуп жооп берет. Булардын баары жасалма интеллект, же болбосо жасалма интеллекттин керемет дүйнөсү. Жасалма интеллект деген эмне? Жасалма интеллект — бул адамдын акыл эсин туураган компьютердик система. Башкача айтканда, ал үйрөнө алат, ойлонгондой болот, чечим чыгарат жана кээде адамдан да так иштейт. Жөнөкөй мисал: сүрөттү таануу, үн менен сүйлөшүү, текст жазуу, же машина айдоо. Мунун баарын жасалма интеллект жасай алат. Жасалма интеллект тарыхы. Жасалма интеллект качан пайда болгон? Жасалма интеллекттин идеясы 1950-жылдарда пайда болгон. Британ окумуштуусу Алан Тьюринг машина ойлонсо болобу деген суроону биринчи берген. 1956-жылы АКШта жасалма интеллект деген термин расмий колдонулуп баштаган. Бирок ошол убакта компьютерлер өтө начар болгондуктан бул идея жүзөгө ашкан эмес. Тек гана акыркы 10-15 жылда интернет, чоң маалымат жана тез иштеген чиптер пайда болгондо жасалма интеллект чыныгы күчүнө кирди. Жасалма интеллект эмне кыла алат? Бүгүнкү күндө жасалма интеллект текст жазат, ChatGPT, Cloud, Gemini, сүрөт тартат, Midjourney, DALL-E, видео жана үн чыгарат, LPK, Eleven, дарлоо, логистика, финансы, билим берүү сыяктуу бардык тармактарга кирип жатат. Жада калса, жасалма интеллект азыр жаңы илимий ачылыштарды жасап, дары формулаларын табууга да жардам берип жатат. Келечекте жасалма интеллект кандай роль ойнойт? Келечекте жасалма интеллект көп жумуштарды автоматташтырат, илимде жана медицинада жаңы ачылыштарды тездетет, экономиканын өсүшүн күчөтөт. Бирок ошол эле учурда жумуш орундарын өзгөртөт, жасалма маалыматтар жана этикалык суроолор жаралат. Ошондуктан келечектин негизги талабы адам менен жинин биргелешип иштеши. Жыйынтык жасалма интеллект бул коркунуч эмес, тескерисинче адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү курал. Эң негизгиси аны туура колдонуу. Эгер бул тема сага кызык болсо, видеого лайк бас, каналга жазыл, жана кийинки видеодо жасалма интеллект кантип акча таба алат, ошону түшүндүрөбүз.